Assalamu алейкум. Эгерде сиз интроверт болсоңуз, анда экстраверт болууга аракет кылбай, ар дайым жагымдуу болуу үчүн стилдүү тарабыңызды колдонгонуңуз жакшы. Интроверттердин баары эле жагымдуу боло бербейт. Экстраверттер өтө эле ызы чуу кыла баштаганда эле сүйкүмдүү боло баштайт. Интровертти жагымдуу же сүйкүмдүү кылган бирден бир фактор бул өзүнө болгон ишеними жана сиздин өзүңүздү көп сүйлөбөгөн интроверттей алып жүргөнүңүз. Жашыруун тарабыңызды билгизгениңизде адамдар сиз жөнүндө көбүрөөк билгиси келе баштайт. Сиздин сырыңыз адамдарды сизге тартат жана жагымдуу болуунун ачкычы адамдарды өзүңө тартуу. Бул сиздин өзүңүзгө болгон ишенимиңизге жана саламдашуу жөндөмүңүздөн көз каранды. Жылмайганыңызда эле сиз кызыктуу маек куруп жатасыз. Сиз өзүңүз жөнүндө өтө аз айтып жатып, комплименттерди кошуп айта аласыз. Мунун баары сизге адамдарды тартат. Адамдардын көзүнө карабасаңыз деле, сиз эч кимге жылмайбасаңыз жана алар сизден бир нерсе сураганда да туура жооп бербесеңиз, анда сиз жалгыз калгыңыз келгендей таасир калтырасыз. Унчукпай эле достук мамиледе болсоңуз, адамдарды өзүңүзгө тарткан болосуз, анткени алар сиз жөнүндө көбүрөөк билгиси келет. Кыздар жөнүндө көп уккан болсоңуз керек, алар сырдуу жигитке тартылат. Эгерде ошол учурда ачылып сөзгө келе албасаңыз, анда сиз аны жоготтуңуз. Өзүңүзгө ишениңиз, ошондо гана жагымдуу жана жагымдуу эмес интроверттин ортосундагы айырмачылыкты көрсөтө аласыз. Жагымдуу болуу үчүн инсандыгыңызды толугу менен өзгөртүүнүн кажети жок. Жөн гана күчтүү жактарыңызды кабыл алып, алсыз жактарыңызды оңдоңуз. Мени колдогон ар бир адамга ыраазычылык билдирем. Мен эксклюзивдүү мазмундуу темаларда сөз козгойм. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.